Агай, өзүңүз айткан жериңиз бар. Билбесең сүйлөбө. Бирок ушул нерсени сураганга туура келип атат. Учурда ислам мамлекети деп аталып алган топ бар. Ал топ тууралуу ар кандай маалыматтар келет, анан карап отуруп башың айланат. Анан кээде факт катары же отчет бериш керекпи, же кандай Сирияга кетип аткан экен кармап калдык деп дагы ушундай бир жаңылыктарда көрсөтүп калышат да. Анан агай, бул маселеге мусулман катардагы кыргыз адамы, мусулманы кандай позицияда болуш керек? Чындыгында ал жакта эмне болуп атканын эч ким билбейт. Бирок ошентсе дагы кандай позицияда болуш керек? Билбегендик позицияда болуш керек. Адам билбегенине кандай мамиле кылат? Билбеген маселесине өтө этият мамиле кылат. Билингенге чейин ал маселеге кирбейт. Бул игил деген тема менимче өтө бир жашыруун жана жөнөкөй мусулман, өзгөчө кыргызстандык мусулман башы жете бербеген маселелердин бири. Моделденген долбоорлордун бири деп ойлойм. Бул жөн эле эрге 5-6 сакалчаны чогулуп алып эле бир мамлекет куруп койгон жок. Мунун артында башка бир кыймылдар бар. Идеологиялык, глобалдык экономикалык маселелер бар. Ошондуктан бул долбоорду биз куурчак деп атасак, ошол куурчактын ойнотуучулары кимдир? Жана алардын бул куурчакты ойнотууда максаты эмне? Анын бардыгы эле бизге ачык эмес. Биз билбеген тема. Албетте, ар бир мамлекет, же болбосо бир саясий топ, бир саясий катмар бул куурчактын аракетинен өзүнүн платформасына ылайык пайдаларды көп чыгарып алды. Россия глобалдык саясатта андан өзүнө керектүү саясий иштерин кылып алды. Америка өзүнүн иштерин кылып алды. Израиль өзүнүн иштерин кылып алды. Жана ошондой эле Борбордук Азияда бир катар мамлекеттерде да кээ бир саясий акциялар кылынат. Бирок катардагы эл биз аны билбейбиз. Анын үстүнө ал жердеги маалыматтын бардыгы аябай тыккан регламенттелген маалымат. Биздегидей көрүнгөн журналист кирип эле аерден стендап менен репортаж алып чыга бербейт. Аерден чыккан маалымат өтө тартиптелген маалыматтар чыгат. Жана ошол дүйнө жүзүнө таратылат ошол маалымат. Мынандай дейсиңер, мынандай дейсиңер, мынандай дейсиңер. Аяка каалаган журналист кире бербейт. Аяка кире турган журналисттер бар, башка. Алардын берген маалыматтарды биз билбейбиз, чынбы жалганбы? Билбейбиз. Же биз арабча окуганды билбесек, же англисче окуганды билбесек, бир 5-6 булактыкын алып туруп анан сүйлөм ортосунда бир нерсени түшүнүп алгыдай. Билбейбиз эчтекени. Ошондуктан балким бизде да бул маселенин тегерегинде кийин тарых ачыктай турган жосундар болуп аткандыр. Но мен айтат элем, Кудайга шүгүр, бизде буга өтө олуттуу мамиле кылынды. Эл дагы диний катмар дагы өтө этият мамиле кылды. Ар ким оозуна келгенде оттой берген жок. Бир катар провокациялар болгонуна карабай туруп. Игил маселесинде билинер билинбес провокациялар болду. Бирок Кудайга шүгүр, биздин мусулманчылык катмар бул куурчакка азгырылган жок. Ошондуктан адамды түшүнүгү башкарат дейбиз го. Жакшы деп билсе жакшыдай мамиле кылат, жаман деп билсе жамандай. Эгер бир нерсе жөнүндө маалыматы жок болсо билбегендей мамиле кылат адам. Кудайга шүгүр, бизде маалыматыбыз болбогон үчүн биз буга билбегендей мамиле кылдык. Бир нерсени такап айткан жокпуз. Бардыгыбыз ушул нерсени айтып атат, билбейбиз. Ал эмне экенин билбейбиз. Журналисттерди союп атат экен, сойсо көрдүк, Голливудтан тартып туруп. Мынтип атса көрдүк, мынтип туруп, бирок биз билбейбиз кимдер алар. Анан ушул учурда кээ бир желөккөлөр да болду. Бардык нерсени ошол жака такап койгондор болду. Эки сөздүн бири игил болуп калгандар болду. Мына игилге кетип атат, игилден мынтип атат, акча келип атат деген. Билбейбиз аны да эмнеге айтып атат, ким айттырып атат, билбейбиз аны да. Ошон үчүн бул маселеде оозду тыйып, көздү жаап,
башты гана иштетип туруш керек болуп атат. Бул ушундай бир маалыматтык вакуумдар өтө фитнага чоң мейкиндик болот экен. Этият болуш керек. Кээ бир маалыматтарды ушу көзүбүздүн тирүүбүздө акыйкатын билип калар бекенбиз деп да ойлойбуз да. Биздин көзүбүздүн тирүүбүздө билинбеген маалыматтар да бар да. Балким кийинки муундарга ачылат тарыхта, балким такыр ачылбайт, кыяматта ачылат. Бир Кудай билет. Ошон үчүн биз Кудай өзүн сакта деп жашайбыз ушундай маселелерде. Чындыгында кээ бир мамлекеттерде бул куурчактын артында чоң акчаларды иштегендер бар. Грант алгандар бар кээ бир мамлекеттерде. Өзүнүн элин камап, өзүнүн элин зомбулукка тыгып, акча иштеген органдар болот кээ бир мамлекеттерде. Кудай сактасын эми бизде. Ушундайлардан аман эсен бололу, анын элибизге ийгилсиз деле өзүбүздө маселебиз толтура. Кудайга шүгүр, эми ийгил жөнүндө сүйлөгөн адамдар мен көрө элекмин ушул нерсени. Кудайга шүгүр.